Саламатсыңарбы курултайдын катышуучулары? Мен өзүм Сагыйпа Курманбаева, Ат башы районунда Казбек Погранич деген илгери. Ошол жакта туулгам, азыр Токмок жеринде турам. Мен өзүм ошо силер таң калбагыла, пародиям ушундай мандалактай, чоңураак, динозавр балапандай болуп. Анан мен өзүм ушу элдик дарыгер тамырчы болом. Таятам Куланакта, Абдырайым Тауп деген болот. Биякта тайжелерим дагы отурат. Мамашамда Абдырайыма Канбүү деген манасчы. Манастын 1000 жылдыгында 1-чи орунду алган акын аял. Ошон менен мен бирке кичине ырымды айтып туруп анан силерге мен бир Кудайдын үйү деп асманды карачу элек го. Бир ошондой бирке 18 жашымда бир ыр чыгардым эле. Энемдин анча мынча чымыны бар. Ошону айтып туруп анан силерге айтып берейин. Көгөргөн асман чексиз мейкиндик, көмкөргөн касан түбүндөй, кызык деги Кудайдын үйүндөй, коет деги кандай пенде сүйүнбөй, карачы самсалап турат булуттар, карасаң сулуу жарашык, карап турсаң кирип кетесиң адашып. Күйгүмдө жылдыз жанат, гүлмүңдөп жерди карап, кыдыракей тоолор турат, кыргыз ак калпак кийишип, кыскалдактар жайнайт, уялчак кыздай башын ийишип, күндүсү күн берген пендеге Кудайым, түнкүсүн ай берген көрсүн деп убайым. Кызык деги кол менен жасап койгондой, карасаң токой турат мемире ойгонбой. Эми муну менен эмне айтам? Кыргыздын жери, топурагы бүт алтын, мына топурактан, суудан, суу ичип айыккандар бар. Мен өзүм мына рак менен ооруп, мен менен 11 киши жатып, мен үчөөбүз эле калдык. Мен ошол ампутация болуп, андан кийин дагы ооруй берип, анан кызыл боор бака менен дарылайм жылан менен. Ушул кызыл боор баканы эч ким айткан жок. Көп табыптар айта элек. Мен ушун менен Якутияга барып, ошол кызыл боор бака менен дарыланып, азыр элди ошо менен дарылайм. Андан сырткары мына адамда ысык суук, азыр майдын түрүн жеп атабыз. Илгери койдун майын сыскырып эле, койдун эти күчтүү, уйдун этин жеш керек деп атабыз. Наоборот, койдун этин жеш керек. Мына куйрукту эле свеча кылып салып, геморройдон айыккан, женскийден айыккан элдер мына куйрукту сыскырып туруп, плов басып жесе кандай тактуу, чынбы? Анан ошону менен бирге мен эмнени айтайын? Ошол мына адам ысык суукту мына чөп катуу тердете алат. Медиктерде дарылар андай катуу тердете албайт. Мисалы үчүн чекенди мына Айбек менин кайным отурат бу жерде, ал дагы дарыгер Кегетиден. Ошо Жуманагыл ата дарылачу, чекенди, куркулдайн уясы, ушундай менен дагы көп эмелер менен дарылачубуз. Ошону менен бирге ошол эми эл журтум сиздерге ошол курултай майрамыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерде ийгиликтүү болсун, ден соолукта болуңуздар. Мындан дагы кыргыз эли бир атагы чыккан, дүйнө жүзүнө таанылган адамдардан болсун. Рахмат.